Bilinip durup, bilinmey ötersin dünya. Коркут табияттын ачуу мыйзамына каршы туруп ажалдан качууга аракет кылат. Бирок адамзат эртеби кечпи акыры келе турган өлүмдөн бекине албасы анык. Өлбөстүктү издеген Коркут акырындап өзүнүн жашоосунун маңызын табат. Өлбөстүктү көөгө салып Коркут ата чыгармасын жаратат. Ал өлүмдү артында дал ушундай из калтыруу менен акыры жеңет. Коркут жалпы түрк дүйнөсүнө таанымал 9-кылымда жашап өткөн даңазалуу кылгыякчы, дастанчы, күүчү болгон. Анасын көрүүлөрү, кандайда бир сазалар менен, периште менен учурашуу, ажал менен учурашуу, бунун жаңа кобузду жаратуу, өзүнүн касында жан жолдасы болгон желмаянды союп, өзүнөн өлмөй турган аспап калдыруу ушун сол желмаянды союп кандайда бир кылгыяк дейді, біздерде қобыз, яғни қобыз деп аталады. Қобызды жаратып, сондай өзіне бір өлмей тұрған аспап жаратып қалдырады. Сол әрекетлерді ойлап табу, бұл енді актерский фантазия менен болды деп ойлаймын. Режиссеріміз солай тапсырды. Каракалпакстан мамлекеттик жаштар театры аткарган драма, маданиятка эмгек сиңирген ишмер, белгилүү драматург Кайрат Иманалиевдин калемине таандык. Коркуттун апасынын образын жараткан Лейза Халкназарова тектеш бир тууган элдин алдында роль жаратуу спектакльге катышкан. Ар бир артист үчүн өзгөчө жоопкерчилик жана толкундануу жаратканын белгилейт. Мени бул жарык дүйнөгө неге алып келдиңиз, анаша? Егізек балаларын айыра алмаған ана дейді. Біреуіне солды өзінің туған анасы айыра алмаған, біреуіне аққалпақ, біреуіне қарақалпақ егізіп айырған дейді. Сол балаларын сол дәрежеде ұқсаслығын айтқан әңгімеде ескі уақыттан бері театрған бұл халқымыздың арасындағы гәплер. Демек, мен хәтте бір жылабам алдым аэропортта, себебі білмедім, енді қазір түрк халқыларындағы біз үшін ең жақын халық қырғыз халқы. Өмүр, өлүм, жашоо маңызы жана максатын камтыган философиялык драманы жаш режиссер Султанбек Калибеков сахналаштырган. Азыр биринчи ушу Ташкент каласында болду. Сентябрь айында азыр Коркут ата спектакль менен кыргыз элине келип отурбуз. Кечээги сеанста тыныч отурбайды деп ойладым. Түшүнбөй касындагы адамдан сурайды, не деп атыр деп сурайт. Бүгүн да сондай болот деп ойладым. Бирок олар сорамады ешқайсысы бір-бірінен. Соған қарағанда әмесі түсініп отырыпты деген ойдаман. Жақсы қабылдады деген ой бар. Қырғыз еліне таныту мақсатында 2015-16 жылдары жазып, 16 жылы ушул театрға қойылды. Анан ушул пьесаны Каракалпакстандын театры сурап, өздөрү которуп, сахнага алып чыгышкан. Жаш режиссер Султан деген жигит абдан жакшы койгон экен. Ошо Каракалпак элине, ошо биздин чыгармандагы таанытып, Коркуттун улуу философиясын ачып бергенге режиссеру дагы, сүрөтчүлөрү дагы, коллектив дагы абдан жакшы эмгектениптир. Мен чыгармачылык жамаатка ыраазычылыгымды билдирем. Режиссерлор белгилегендей, бул спектакль бүгүнкү күндөгү искусствонун авангарды. Бул спектакль Ташкент каласында сентябрь айында коюлуп, үлкөн табыстарга эришилди. Ташкент каласында өткөрүлгөн дебют 22 көрүк таңлауында 2-нчи орунду алды. Бүгүн менеки эл башчыларыбыздын колдоп котлоо менен, Кайрат Олжобаевичтин чакыруу менен Кыргызстан Республикасына келдик. Кыргыз халкы менен биздин Каракалпак халкынын тиллери жүдө усас бири-бирине. Сахнада ар бир сөзүн калдырмастан эстип, тыңлап, жакшы түшүнүп отурду спектакльде. Спектакль Кыргыз халкына да, биздин Каракалпак халкына да улма-бул Коркут ата чыгармасы түркий халктыкы болгондон кийин хаммеге теңдей ол. Кудай кааласа, эмне биринчи гастроль сапарыбыз Кыргызстандан башталды. Энди Кудай кааласа жолубуз ошо гастроль менен ашык деп айтсак да болот. Каракалпакстан мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театры койгон Коркут ата спектакли кыргыз көрүүчүлөрүнө өзгөчө таасир калтырды. Эми аталган театр чыгармачыл сапарын Казакстанда, андан кийин Туркияда улантууну максат кылууда. Бактыгүл Султанбек кызы, Умар Малашев, Ала Тоо 24.